Саламатсыздарбы, бүгүн биз жанакы онлайн сабактарды кантип жасаганыбызды бир аз көрсөтмөкчүбүз. Биз мындай келебиз, бул жерде көрүп тургандай эле эме турат, кара болуп, бул ручка. Бул ручканы алабыз дагы, ушул ручка менен биз сиздерге түшүндүрүп берип атабыз. Бул ручка эмнеге керек болот? Бул ручка iPad'га керек, iPad. iPad'да көрсөңүздөр, iPad'да титиреп калды окшойт бир аз, iPad'да эме турат. iPad'да бир аз түнүп калсын. Болду. iPad'da мына ушул программа турат. Ушул менен биз сиздерге түшүндүрүп атабыз. Мына жерде көргөнүңүздөр ошо мурунку сабактар. Ошондой эле бүгүн биз ай сабакты болобуз. Бүгүн биз өчүрбөйбүз. Бүгүн биз грамматикадан 3-чү сабагыбызды улантабыз. Грамматикадан 3 сабагыбызды. Биринчи ушундай даярдап алабыз, жазып даярдап алабыз бардыгын. Бардыгын даяр кылгандан кийин, андан кийин тартып уланта беребиз. Ошол бул жерде ошол программа аябай удобный экен. Ошол бизге онлайн сабактарды үйрөткөнгө аябай жардам берип атат. Мындай алып биринчи баарын даярдап алабыз дагы. Андан кийин эме алабыз, андан кийин уланта беребиз. Биз мурунку сабакта өткөндөй эле билебиз, subject менен verb булар аябай маанилүү. Subject verb сөзсүз эки очого келиш керек сүйлөм түзүлүш үчүн. Ошол анда биз баштай берели анда сабагыбызды баштагандан өтөбүз. Мурункудай эле саламдашып баштап көрсөтөбүз. Саламдашканда атайын түрдүү саламдашууларды колдонгонго аракет кылып атабыз. Себеби сиздерди ошо саламдашуу менен тааныштырганга аракет кылабыз биз. Мисалы, мурункуларда WhatsApp деген эң көп колдонулат. WhatsApp'ты айткан жокпуз, WhatsApp'тын түрлөрүн айтып кетебиз. Мисалы, what's happening, what's going on, what up, what's up. Ошондой эле түрдөрүн дагы уланта бермекчибиз. Бүгүн кайсы менен баштайлы? Бүгүн мисалы WhatsApp менен баштайлы. WhatsApp дагы эмне экен? WhatsApp'тын бир түрү. Ошол эле WhatsApp менен WhatsApp эки бирдей нерсе өзү. Айтылышы бир аз бөлөкчө болгон, ошол жерде айырмасы болсо экөө бирок бир. Анда баштайлы. Мына рекордты басабыз. Рекорд дегенде записибизди басабыз, андан улантабыз. Кандай баштайлычы анда? Мына бул жерде кулагыма микрофонду салып алгам. Ушул микрофон менен сиздерге көрсөтүп эме алабыз. Ушул жерден угат айткандарыбыз. Ошентип эле уланта бермекчибиз. Анда баштайлы. Кана баштадык. Hey, what's up world? This is again us, Gerald, and this is our third lesson about English language. Actually not. Болбой калды. Ушундай болот. Кээде мисалы сүйлөп атканчы жакпай калат, андан кайра өчүрүп салабыз да, кайра эле нолго алып келебиз да, нолдон кайра баштайбыз. Себеби кээде ушундай толуктанып каласың, же кээде мисалы көңүл башка бурулуп, туура эмес айтып каласың, кайра ушинтип баштайбыз. Жаздырасың, жакпай калат, кайра өчүрөсүң, баштайсың. Ушундай иш болсо, мүмкүн болушунча жакшыраак кылганга, түшүнүктүү кылганга аракет кылабыз. Анда кайрадан баштайбыз анда. Кеттик. Кетик деген угулуп калды. Эмне кылабыз? Кайра өчүрүш керек да, кайрадан баштайбыз. Паузаны бастык, кайра нолго алып келебиз. Эми чындап баштайлы. Hey, what's up world? This is again Gerald. Саламатсыздарбы, бул чет тил. Бүгүн биз сиздерге 3-чү сабакты баштамакчыбыз.